Бери карап коюңуз байке. Кебетени каяктан баатсың? Мына бүгүн өзүн Губоптун сотруднигим деп тааныштырган жаран мына кармалып келип отурат. На самом деле иштеп эткен бул сотрудник. Атыңыз ким байке? Нурбек атым. Атын жакшы. Жок, сиз өзүңүз ошону тааныштырып атпайсызбы? Мен МВД Губопто иштейм. Айбек Улановдун байкеси болом деп жана мен. Жанагы Айбек Уланов дегенден мына байкеси азыр кармалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шырдар Абдыкапаров. Эртең мен бир видео чыгаргам. Мен Айбек Улановдун байкеси мен өзүм Губопто иштейм деп. Бул Губоп деген Министерство Кыргызской Республики, бул Губоп деген жанагы ОПГлар менен күрөшкөн отдел. Мен ошонун сотруднигим деп тааныштырган. Анан тааныштырып, мага телефон чалып, жанагы кол топтоп атпайсызбы? Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча мага угроза сыяктуу кылып, сен аны кол топтобо деп ушундай өзүн мына азыр билинип отурат, кармалып келди. Өзү эч кандай эч жакта иштебейт экен, ушундай Губоптун атын сатып иштеген жаран экен. Бул боюнча мына интернетке чыкты. Мына сразу резонанс көтөрүп эле биринчи очередь мага ошо начальник ГУР деп айтабыз, Улан Кубанычбекович, анан начальник ГУБОП Чолпон Тажибаевич жана опер кызматкери Бекназар деген булар дароо реакция кылышты, чыгышты. Ал действительно сотрудник эмес экенин кармап келип, мына азыр ГУВДда сурак берип атат деп айтат элек. Мына Кудайым буйрса, ушу Айбек Уланов боюнча ушундай жакшы дагы иштер жүрүп атат. Ким бул менен связанный болуп ушундай неме мыйзамсыз иш кылган болсо, ушундай жоопкерчиликке тартылат. Жаңы эле өйдөдө көрсөтүп кеткен сотрудниктерге рахмат айтат элек, чоң рахмат деп. Анткени мына милициядагы бул жакта дагы мына карапайым адамдарды коргойт экенин жанагы Айбек Уланов ушуну колдоп жанагынтип Губоптун сотруднигим деп ушинтип анын атын жабынып ушундай адамга дагы мына чара көрсөтүп, мына МВД ГУВДдагы позициясын көрсөтүп, мына карапайым адамдарды коргойт экенин бул дагы мына ачыктан ачык көрүнүп турат деп айтсак болот. Сиз жана биз жашап жаткан 21-кылымда аял затына болгон зордук зомбулук дагы да болсо уланууда. Бул жөнүндө айтпай коюу мүмкүн эмес. Жакында эле аял киши күйөөсү тарабынан атып өлтүрүлдү. Болгону мектептеги 20 жылдыкка барган үчүн. Бул кызганыч эмес. Бул көзөмөл. Бул менин мүлкүмсүң деген зомбулук менталитети. Аял киши достору менен көрүшкөнгө, күлгөнгө, сыртка чыкканга укугу бар. Биздин жашообуз эркиндик менен коопсуздукка татыктуу. Кызганыч сүйүүнүн белгиси эмес. Урмат, ишеним, түшүнүү мына ошол үй бүлөнү сактап калат. Аялың барса, ал сени унутту деген эмес. Адамдын өмүрү эң кымбат белек. Биз унчукпай калбашыбыз керек. Ар бир айым зордук зомбулуксуз жашоого татыктуу. Эң менин капа болгонум ушул эртең мененки жаңылыкты уккандан кийин аркасынан бир эркек блогер, же болбосо бир эркек ырчы башы көрүнгөн эл тааныган, же бир молдо, же бир муфтияттан, демейде аялдар бир нерсе кыла турган болсо, например, Айнура Сагынбаева кылганда чыкканда кандай бири менен бөлүп жебиришти да, баягы аялдычы, чычалашыпчы. Анан кана ошол эркектер реакция кылган. Бир мырзаларга кайрылып, көзүңөрдү ачкыла, аял силерге андай эмес, силерге укуңар жок антишке, башка кылабы, измена кылабы, көчөгө чыгып кетеби, аны жазалай турган Кудай бар, анан сот органдары бар деп бир уран, бир өзүнүн накыл сөзүн айтып эркектерди тарбияга чакырып койгон эч ким чыккан жок. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү:
Парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Чыдап жүрө берген аял урса деле, сөксө деле, измена кылса деле ичине жутуп алып, шылтоо кылып, кой балдарым үчүн, кой турмушту сактап калайын деп маска кийип жашап жүрө берген аял бул намустуу аялга кирбейт. Намустуу аял ошол маселени кабыл алып, болуп аткан ситуацияларды кабыл алып, мени сөгүп атат. Мени измена кылды, значит, что-то не так деп турган ошону кабыл алып, анан ичиндегини ачыкка чыгарып, айтып, сүйлөшүп, ордуна коюп, ошол маселени чечип, анан мамилени жакшы жолго алып чыгып кеткен аял ошол намыстуу да. Үй бүлөнү сактап калуу деген ал эркектин жумушу. Балдарды ойлонуу деген ал эркектин жумушу. Анткени бала дагы эркектин тукуму, үй бүлө дагы эркекке тиешелүү. Андар эмне бир сөзгө бир убадалашып коелу, ушу ыйык жерде отурабыз. Аялдарды урмай жок. Кордомой жок. Жашасаң, чырайлуу жаша. Жашабасаң, кооз бошотуп кой. Бул Алланын өкүмү. Душмандашып ажырашпа. Жашасаң, жакшынакай жаша. Ушунчу таптакыр болбой атабы, душмандашып ажырашпа. Достошуп ажырашкыл. Бирок билип коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Абгадул мубахат индаллах ат-талак." Адал нерселерден Алланын эң ачуусу келген нерсе талак. Ачуусу келген нерсе мабгуз. Кайсы нерсеге ачуусу келет? Ал жерде тыйылат. Ошончо талак бери тыйылган. Бирок ошол кезде адал деп уруксат берген. Бирок адалдардын эң ачууланган, эң жаманы. Куш убакытман кечиңиздер менен бул эфир жөнүндө мындай, кандай десем, спонтанно болуп калды. Бүгүнкү эртең мененки жаңылыктардан бардыңыздар эле, окудуңуздар менин оюмча. Үй бүлөдөгү болгон чыр-чатактын айынан жолдошунун колунан атып өлтүрүлгөн келиндин окуясы жөнүндө. Ооба, буга чейин бетин тилди, анан кийин баллонду мойнуна сүрүп башка кылды, уруп аткан, көгөрүп аткан, кулагын кесип аткан, мурдун кесип аткан окуяларды көрүп эле жүрөбүз. Бирок мындай, кандай десем, как будто бул норма дегендей эле кабыл алып атабыз да. Как будто бул аялдар үчүн норма. Биздин коомдо, Кыргызстандын коомунда аялдар үчүн бул нерсе норма да. Еще түгүнү комментарийлерге жазып коюшуптур. Ушуну көрмөк, 20 жылдыкты бекер эле оюштуруп атышат. Анан күттүм кечке чейин, мүмкүн биздин блогерлерден, эркектерден, мүмкүн муфтияттан, мүмкүн чыкпадыбы кече баягы Айнура Сагынбаевага реакция кылып муфтияттан чыгышпадыбы? Биз мындай кылабыз, андай кылабыз депчи. Ошондой болуп муфтияттан, же болбосо молдолордон, же болбосо депутаттардан, мырзалардан чыгып, анан кийин мырзаларга кайрылуу жасап, эмне болуп атасыңар, көзүңөрдү ачкыла. Аял ким силерге? Миң башка кылган күндө, көчөгө чыгып кеткен күндө дагы кандай укугуңар бар? Силер бирөөнүн кызынын мурдун кесип, бирөөнүн кызын атып өлтүргөнгө деп мындай көзүңөрдү ачкыла деп кайрылуу жасап койгондору болбоду да, мырзаларданчы. Анан кечке чейин чындап эле өзүмө кармап араң жүрдүм. Анан диреке суроолор келип атты. Жакындарым чалып атты. Мен чындап эле жүрөгүм титиреп калды. Анан кээ бир мындай колебанияда турган үй бүлөлөр, ушундай бизде да насилие болуп атат. Бизде дагы ушундай күйөм кызганыштын айынан ызы чуулар көп болот. Мен дагы бир күн болсо бир күн өлтүрүп коебу деп корком деген айымдарын жаза башташты. Анан бул окуянын болушуна караңыздар, ушундай окуялардын көбөйүшүнө аялдар, биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Мен бир эле нерсени айткым келип атат сиздерге. Урматтуу аялдар.
Биздин табиятыбыз ушундай. Биз кайсыл жерде сүйүү жана комфорт болгон жерде гана биз жашоого укуктуубуз. Кайсыл жерде сүйүү жана комфорт. Эгер сүйүү менен комфорт жок болсо, сиз должен эмессиз эч жерде кармалып. Сиз турмушка должен эмессиз. Турмуш ал эркекке керек. Себеби эркек үй бүлө куруп, тукумулаш керек. Аялга турмуш кереги жок, андай турмуштун кереги жок. Турмушка чыдаш керек, аны турмушка миниш керек. Аял милдеттүү эмес турмушка чыдашка. Эгер сүйүү боло турган болсо, комфорт боло турган болсо, аял ошол эркектин бала чакасын, тукумун улап берет. Эгер андай болбогон жерде, комфорт болбогон жерде, сүйүү болбогон жерде, аял должен эмес турганга. Сен жок дегенде болуп атабы, ошондой подозрение болуп атабы, аялдар? Көзүңөрдү ачсаңар, мындай 21-кылым, кичине окусаңыздар, укуңуздарды коргогула да, эми азыр караңгы заман эмес да. Мисалы, насилие каякта катталат? Афганистанда катталат. Насилие баягы Африканын 3-чү өлкөлөрүндө көп катталат. Алар кимдер? Алар окубагандар. Алар караңгылыктын айынан ушул нерсеге макул болуп отурушат. Биз мектепке барабыз, жогорку билим алабыз, биз окуйбуз го. Кичине мындай аялдар өзүңөрдүн укуңарды өзүңөр коргогулачы, айланайын. Значит, все болду. Эми кандай слух кандай понятие пайда болду? Көрдүңөрбү эркектердин нагло жазып атканын? Ушуну көрмөк, анан кийин классташы жазыптыр, жазса жазсын, башка кылсын. Мадемектен классташы менен кетип калсын, качып кетсин, Жамиля мен Даниярга окшоп. Аны соттой турган закон бар өзүнчө. Же болсом Кудай бар аны жазалай турган. Эркек ким экенин аны атып койгудай. Билбейм, мен мындай мынчалык эмоция менде козголо элек болчу. Мен караңгылыктан, айрыкча аялдардын ошол нерсеге, насилияга чыдап отура бергендерине мен азыр түшүнбөй атам да. Болбой атабы ошол үй бүлөдө комфорт? Болбой атабы ошол сага карата сүйүү, сага карата уважение? Зачем ал жерде сен өзүң баркыңды курат? Пускай биздин эркектер да үйрөнүшсүн аял сыйлаганды. Ошого керек үй бүлө. Бала чака ошого керек. 5 баланы ким ойлойт? 5 баланы ошол эркек ойлойт. Айланайын аялдар, силер милдеттүү эмессиңер турмушка. Силер бактылуу жашаганга милдеттүүсүңөр. Чем ошондой опасный үй бүлөдө жашагандан көрө, кордолгон үй бүлөдө жашагандан көрө, идиш жууп болсо дагы өзүң мындай тынч жашоо кылбайсыңбы? Анан мен ушинтип айтып чыксам, анан бузуп атат андай мындай. Аты өлтүрүп койгон бузбай эле да, семьянычы. Аты өлтүрүп койгон, кулагын кескен, мурдун кескен эркектер бузбай эле да аларчы семьяны. Экинчи катын алып аткандар, измена кылып аткан эркектергечи жараша берет, алар бузбай эле да. Анан ушундай чыгып, аялдардын укугун коргоп, аларга эки ооз сөз айтып койгон, мага окшогон аялдар бузат да, коомдучу, үй бүлөнү. Дагы бир жолу кайталаймын. Аялдар, сиз бактылуу жашаганга, сүйүүгө, сүйүү бар жерде, анан комфорт бар жерде гана сиз долженсиз. Всё, калган турмуштун, ушундай турмуштун кереги жок. Ал жерде 1 секунд дагы турбай эле коюңуз. Андан көрө кетмен чаап, талага чыгып алып, клубника терип, башка жерге барып алып, идиш жуу, андан көрө пешине териңиз менен өзүңүздүн курсаңызды багыңыз. Балдарды бага турган, ойлой турган аталар бар. Мен ушул нерсени кыскача айтып коеюн деп эле чыктым. Биз буюрса сиздер менен 2 күндөн кийин үй бүлөнү бузуучу башка критерийлер жөнүндө сүйлөшөбүз. Кимдер кыркып алып, рилс кылып, башка булактарга бөлүшсүн. Пускай ушул кайрылууну уксун эркектер дагы. Укмуш болуп аткан, 20 жылдыкты күнөөлөп аткан, аялды күнөөлөп аткан эркектер уксун. Эгер кыйын болсо чыксын, эркектерди бир тарбияга чакырып, ушундайдан. Ушул караңгычылыкты, малчылыкты, биздин өсүп келаткан кыздар эмне болот ушуну көрүп аткан? Биздин тарбиялап аткан, ошол апасын өлтүрүп койгон эркектин кыздары эмне болот эртең? Биздин кыздарчы, биздин кыздар.
мына менин кызым чет мамлекетте окуйт. Апа, Кыргызга турмушка чыкпайм дейт. Эмнеге десең, алар аял менен баланы кантип тарбиялашты, кантип сыйлашты билбейт дейт. Балага кантип забота кылышты билбейт дейт. Алар только өзүнүн эле мындай элдин эл көзүнө, анан досторуна, анан кийин менталитеттен алар арасында илим билимдер, интеллекттери бар десең, эми баары бир ошол коомдо жашап аткандан кийин ошондой эле болот. Мен ишенбейм дейт да. Мына ушундай поколение өсүп келатат келечекте. Ушул нерселердин айынан. И тем более дагы бир мени каш айткан жери, чалса, милицияларга ушундай каралуулар менен чалса, биз семейный проблемаларды карабайбыз деп коюшат экен. Кана укук аялдардын корголгону. Кана аялдардын укугу корголгону. Өлтүрүп койгучаңды ошондо отуруш керек. Же сөзсүз өлтүрүп коюп анан кийин камакка алып барып анан сурак кылышыңар керекпи. Дагы эч нерсе дей албайбыз, анан тергөө жүрүп атат. Билбейм, бул зөкүрлүк деп деле айтылбайт булчу. Мисалы, кызганат, жөндөн жөн кызганып атабы, кыздар? Жөндөн жөн кызганып атабы күйөөңүз? Бул манипуляция деп аталат. Жөндөн жөн кызганып аткан, күмөн кылып аткан эркек сөзсүз бир күнү сизге бир нерсени жармаштырып, сөзсүз бир күнү сизден эмне кылат? Ну, короче, жөндөн жөн кызгана берсе, аял мындай болот да. Аялдын мээси уланып калат. Аял нормальный ой жүгүртө албай калат. Мына ошол азыркы бүгүнкү маркум аялдын дагы сүрөтүн бир сыра карадым бетинечи. Бетинен карасам, анда ичинде толо страх жатат да. Ал уже өз алдынча көлөкөсүнөн коркуп калган ал аял өзүчү. Мындайча алганда өлүмдү өзүнө өзү чакырып алып атат да, баягы аялчы. Анан еще дагы мындай бир эшек өлгөнсү же болбосо бир мал өлгөнсү эле мындай жарыялап коюшту, и все да. Бир аркасынан реакция кылып, эркектерди бир көзүңөрдү ачкыла эркектер, эмне болуп баратасыңар деген чакырган бир уран же болбосо бир совещание өткөрүп, керек болсо башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө революцияларга чейин жасап атышат, аялдар чыгып алышып. Баягы окубаган караңгы Афганистан, баягы Африкага окшогон өлкөлөрдө баягы сабаты жоюлбаган мектепте окубагандар, алар унчукпай деп корккондон калып кетишет. Билбейм, дальше бул пик болуш керек менин оюмчачы. Качан өлтүрүп коет экен деп унчукпай отура беришибиз керек ошондо. Изменасына чыдап, башкасына чыдап. Ошондо бир эле турмуш аялдарга керекпи? Жаңылышат. Эч кандай турмуш, мындай турмуш аялга кереги жок. Дагы бир жолу кайталам, аялдарга только сүйүү менен комфорт керек. Ошондой жагдайда гана биз алардын тукумун улай алабыз. Измена кылган адам жыргап жүрөт дагы, анан кийин биякта жыртва болгон аял мага келип окуйт, семинарларга барат, консультацияларга акча төлөйт, еще жашынып келип окуйт. А измена кылган адам жыргап көчөдө жүрөт, кыйратып койгонсупчу. Еще бири-бирине чайханаларда отуруп алып мактанышат. Кайсы аялга барып, кимдин башын айландыргандарынчы. Бул не деген заман бул? Ушунчалык биз эмне Афганистан болуп кеттикпи, аялдар? Керек болсо чыгыш керек. Биздин укугубуз корголсо эмне кылабыз? Эмне кылабыз биз? Конечно, революция кыла албайбыз, биз чыгышыбыз керек. Аялдар чогулуп кайрылышыбыз керек. Эртең мен кыздарымдын келечеги үчүн чыгышым керек мен. Ар бириңиздер мына бирден экиден кыз багып атасыздар. Все болду. Мен бул нерсеге билбейм, мен бул нерсени жөн кое албайм. Мен өзүм алым жетишинче аракетимди кылам. Эгер ушул нерсе боюнча калбасын, ушул нерселердин баары бүтсүн, биздин коомдо дагы бир аялдардын орду баркы көтөрүлсүн дей турган аялдар боло турган болсо, мен группа ачам, азыр ошол жака кириңиздер. Албетте биз терс жагын эмес, албетте биз грамотный иш алып барабыз. Биз эркектер менен тең тайлашканда, же болбосо алар менен согушканда биз эч нерсеге жетишпейбиз, алар күчтүү. Биз просто ичибиздеги болуп аткан сезимдерибизди, алсыздыгыбызды, биз кыйналып аткандарыбызды грамотно жеткириш керек аларга. Мен билем, мынакей, менде 200 миңге жакын аял бар.
Мен билем кемин ичинде кандай нерселер жашап атканын. Bir күндө жок дегенде 100 кат келет. Бул жөндөн жөн эмес. Ал аял байкуш аракет кылып атат. Аракет окуп чокуу аракет кылып атат. Бирок коомдон эгер караңгылык басып турган болсо, бир аялдын аракети каяка барат? Коомдун үстүнөн, менталитеттин үстүнөн мээде караңгылык болуп аткан болсо, обществода караңгылык болуп аткан болсо, эки аял каяка барат? Азыр эми ызы чокула турган заман эмес, азыр грамотно жеткириш керек. Толтура историялар. Мен бул ушундай болуп келген мамлекеттердин анан кантип аялдардын баркын биле турган, кантип аялдарды сыйлай турган маданияттуу өлкөгө айлангандардын историялары толтура менин колумда. Биз придумать этпейбиз, бизге даяр жол көргөзүп коюшкан өнүккөн мамлекеттер. Ошол. Мен азыр сториске кирип ссылка коем. Кыздар группаларды ачат, ал жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биринчи, анан грамотно биз илим жолу менен, билим жолу менен бул маселелерди буюрса чогуу чечебиз. Биз эч нерседен коркпойбуз. Жараткан биз менен, ошондой эле бизде билим бар. Эч нерседен кыжалат болбоңуздар. Мен анда эмес эфирди сактайм. Таркатыңыздар болушунча башка аялдарга дагы ушул эфирди. Кимдер бүгүнкү күндө үй бүлөсүндө ушундай зомбулукта отурган болсо, отурбасын чыдап. Ушундай болуп атат деп арыз менен кайрылышсын, ата-энелерине кайрылышсын, же болбосо бизге кайрылышсын.